Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы. 8-класс жаңы тарых предмети. Даярдаган мугалим Таалайбек кызы Абида. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз сиздер менен кезектеги онлайн сабакты баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабактагы максатыбыз төмөндөгүчө. Биз үйрөнөбүз белгилүү критерийлер боюнча экиден тарыхый окуяларды, көрүнүштөрдү анализдөөгө. Биз жасайбыз. Тест иштейбиз. Терминдердин аныктамаларын табабыз. Текстти окуйбуз, угабыз жана айтып беребиз. Суроолорго жооп беребиз, таблица толтурабыз. Жыйынтык. Иран өлкөсүнүн саясий жана социалдык абалына анализ берип, өз өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошкон инсан болуп калыптанууга багыт алабыз. Алгач мен силер менен баалоонун критерийлерин тааныштыра кетсем. Үй тапшырмасын суроо. Тест берилет. Тесттен ар бир туура жоопко 3 балл бересиңер. Экинчи, берилген өлкөлөрдүн борбор шаарларын табасыңар. Ар бир туура жоопко 2 балл бересиңер. Ал эми теманы бышыктоо үчүн терминдерди аныктамалар менен дал келтиресиңер. Ар бир туура аныктамасы менен дал келтирилген терминге 3 балл берилет. Жана акырында балдарды эсептейбиз. Анда кеттик. Үй тапшырмасын текшерүү тести. Балдар, силер бул тестти дептериңерге белгилеп отургула. Биринчи суроо. Селим 3-нүн Низами Джадид реформасы кайсы жылдары болгон? А. 1788-1789 жылдар. Б. 1792-1793 жылдар. В. 1798-1799 жылдар. Г. 1790-1791 жылдар. Экинчи суроо. Бухарест тынчтык келишими качан түзүлгөн? А.сы 1815 жыл. Б.сы 1822. В. 1812. Г. 1813 жылы. Үчүнчү суроо. Танзимат реформа саясатын жүргүзгөн султан ким? А. Махмуд экинчи. Б. Абдулмежид. В.сы Абдулхамид. Г. Селим 3. Төртүнчү суроо. Сүйлөмдү толукта. 1877 жылы 19 мартта эмне болгон? А.сы биринчи түрк парламенти чакырылган. Б. Янычарлар таркатылган. В. Конституция кабыл алынган жыл. Бешинчи суроо. Осмондук илимий коом качан түзүлгөн? А.сы 1860 жылы. Б. 1861. В.сы 1863 жыл. Алтынчы суроо. 1864 жылы Осмон империясында 15.000 башталгыч мектеп иштеп, анда окуучулардын саны канчага жетет? А.сы 660.000. Кайталайм кайра балдар. А.сы 660.000. Б. 770.000. В. 860. Г. 546.000 окуучу. Балдар, силер туура жоопторду текшерип алгыла. Жана дептериңерден белгилеп эсептейсиңер. Ар бир туура жоопко 3 балл берилет. Демек, туура жооптор төмөндөгүдөй. 1-ден Б-сы туура, 2 В, 3 Б, 4 А, 5 Б, 6-нын А-сы туура. Анда кеттик балдар кийинки баскычка. Бул муз жаргыч. Төмөндө берилген өлкөлөрдүн борбор шаарларын тапкыла. Бул өлкөлөр силер өтүлгөн темалардан алынды. Америка Кошмо Штаты. Борбору Вашингтон. Улуу Британия. Лондон.
Франция, Париж, Германия, Берлин, Осман империясы, Константинополь, Иран, Тегеран. Демек, балдар, силер жогоруда тапкан ар бир туура жообуңарды, башкача айтканда, ар бир туура тапкан өлкөлөрдүн борборлорун мисалы тапкан болсоңор, ошол канчаны тапсаңар, ошол цифраны 2 көбөйтүп жазып койгула. Демек, ар бир туура жоопко 2ден балл беребиз. Демек, биздин бүгүнкү темабыз Иран. Иран 18-кылымдын аягы, 19-кылымдын ортосунда. 18-кылымдын аягы, 19-кылымдын башында Ирандагы феодалдык мамилелер. Негизинен Ирандын башында шах турган, бардык жердин ээси болуп эсептелген ал. Ошондой эле аскер кызматы дагы Иранда негизинен болуп турган ошол мезгилде. Аскерлер кызматы үчүн алар жер алышкан, ошол жерди мураска калтыруу укугуна ээ болгон. Ошондой эле мамлекеттик жер бул халисия деп аталган. Ал эми мечит жана дин өкүлдөрүнүн жерлери вакиф деп аталат. Ал эми мындан тышкары майда жер ээлөөчүлөр, башкача айтканда хардемалектер да болгон жана башка жайыттар да болгон. Ал эми дыйкандар жерге ээ болгон эмес. Дыйкан раят деп аталган. Алар жерди феодалдардан алып иштетишкен. Жер акы катары 3/1 бөлүгүн өндүргөн продукциянын айрым учурларда 5/4 бөлүгүнө чейин берген. Ошондой эле айрым раяттар, башкача айтканда дыйкандар, милдеттүү түрдө май, жүн, тоок, жумуртка берип турушкан. Ал эми өлкөнүн калкынын 3/1 бөлүгүн жана 4/1 бөлүгүн көчмөндөр жана жарым көчмөндөр түзгөн. Жарым көчмөндөрдү алар илиаттар деп аташкан. Мал чарба, кол өнөрчүлүк менен алектенишкен. Цех дагы мыкты өнүккөн. Кездеме өндүрүлгөн. Чыт, жибек, жүн, килем, темир жана башкаларды өндүрүп, керектүү буюм тайымдар жасашкан. Жана бул буюм тайымдар өндүрүлгөн продукция Россияга, Батыш Европага чейин чыгып турган. Иран бул феодалдык монархия болгон. Башында жогоруда айткандай шах турган. Демек, шах бул өлкөнүн башчысы. Ал эми садразам премьер-министр, хаким бул губернатор. Ошондой эле облустарды князьдар башкарып турган. Андан сырткары, өлкөдөгү коомдук саясий жашоонун негизги ролду мусулмандар ээлеген. Коомдук эрежелер Куран жана шарият жолу менен чечилген. 19-кылымдын башында Европадагы державалардын Иранды ээлеп алуу үчүн болгон күрөшү. Негизинен Англия, Франция Иранды колониялап алышкан. Мына ошондо АКШ өз капитаны Малькольмду 1800-жылдары Иранга жиберген. Ал жибергенде Ирандын шахы Малькольмду дароо эле жакшы тосуп алган эмес, бирок ал белек бечкектерди берип жагынып олтуруп, акыры 1801-жылдары саясий жана соода келишимди түзгөн шах менен. Кийинчерээк негизинен Англия Ирандын портторун эркин колдонгон. Ошондой эле эркин соода сатык жүргүзгөн, товарларды алымы жок алып чыгып кеткен. Демек, Иран Англияга бир нече көз каранды болуп турган. Бирок ал Россияга каршы болгон эле. Анткени Россияга Ирандын каршы болушунун бирден бир себеби ал Закавказьени басууга тоскоолдук жаратып турган. Ошол учурда Иран Россияга каршы союздаш издеп турган. Союздаш катары ал Осман империясын тапкан. Анткени Осман империясы дагы Грузияны өзүнө басып алууда Россия менен каршылашып турган. Натыйжада 1804-жылдары Орус-Иран согушу башталат. Тилекке каршы Иран жеңилип, 1808-жылдары Ереванды орустар ээлеп алган.
Ошондой эле 1812 жылдары Шах Аббас мырзанын аскерлерин талкалап орустар жеңишке жетишкен. Ал эми ошол Орус-Иран согушунун жыйынтыгы Гүлистан келишими менен жыйынтыкталат. 1813 жылдын 12 октябрында түзүлгөн Гүлистан келишими. Анын негизинде Дагестан, Грузия, Түндүк Азербайжан Россияга каратылат. Ошондой эле бир катар келишимдер түзүлгөн. Англия Иран менен келишим түзгөн 1814 жылдары 25 октябрда. Кийинчерээк Иран-Түрк согушу башталат. Ал 1821-1823 жылдар. Бул Иран-Түрк согушу Эрзурум келишими менен жыйынтыкталган. Негизинен Иран-Түрк согушунда Иран өлкөсү жеңишке жеткен. Бул согуш Эрзурум тынчтык келишими менен жыйынтыкталып, Иран шахы басып алган жерлерин кайтарып берген Осман империясына. Анткени Россияга согуш ачкысы келген Иран Осман империясы менен мамилени курчутуп алгысы келген эмес. Кийинчерээк Иран Россияны алгачкы душманы катары карманып олтуруп, 1826 жылдары Россияга согуш ачкан. Тилекке каршы орустар күчтүү болуп, аскер жагынан жана курал жарак жагынан тактикасы дагы өтө күчтүү болгондугуна байланыштуу алар 1827 жылдары Ереванды, Тербиз, Хой жана башка аймактарды ээлеп алышкан. 1828 жылдары Түркмөнчай келишими менен бул согуш жыйынтыкталат. Натыйжада орус элчиси Грибоедов Иранга келет. Бирок ирандыктар орустарды жек көрүп, Иранда жашаган дин өкүлдөрү мына ошол жек көрүүдөн улам 1829 жылдары Грибоедовду жана башка кызматташтарын куушуп, мыкаачылык менен өлтүрүп кетишкен. Ошондой эле өлкөдө шакка баш ийбеген өкүлдөр дагы болгон. Мына ошолордун натыйжасында өлкөнүн ички абалы, экономикалык абалы начарлап кете берген. 1848-1852 жылдары баббиттердин көтөрүлүшү. Негизинен бул көтөрүлүштүн баббиттердин көтөрүлүшү деп аталып калгандын бирден бир себеби бул Баб деген адамдын ысымын алып жүргөн. Демек бул көтөрүлүштүн негиздөөчүсү Баб деген адам болгон. Анын чыныгы аты Али Мухаммед. Ал 1820 жылдары соодагер үй бүлөдө туулуп өскөн. 1844 жылдары өзүн Баб деп атаган. Баб деген сөз элдин эркин аткаруучусу дегенди түшүндүрөт. Бирок тилекке каршы бул көтөрүлүшкө чыккандар жакшы ийгиликтерге жете берген эмес. Анткени негизги булардын максаты өлкөдөн чет элдиктерди кууп чыгып, алардын бардык мүлкүн баббиттерге алып берүү болгон. Ал эми баббиттерди карапайым калк дыйкандар түзгөн. Алгач эле 1848 жылы көтөрүлгөндө баббиттердин көтөрүлүшүнө 2000ден ашык дыйкандар кошулган. Ал эми 1850 жылдары баббиттердин саны 100 000ге чейин жеткен. Тилекке каршы анын жетекчиси Баб 1850 жылдары Тербиз шаарында дарга асылган. Мына ошондон көтөрүлүшчүлөр эч кандай көтөрүлүүдөн майнап чыкпагандыгын сезишкенде алар террордук жолго өтүп кетишкен. Террордук жолго өткөндөн кийин алар Насир ад-Дин шахка кол салып, бирок ал шахты эч кандай өлтүрө алышкан эмес. Тилекке каршы бул көтөрүлүшчүлөр жеңилишкен. Анын жеңилүүнүн бирден бир себеби биримдиктин жоктугу. Ошондой эле анын бирдиктүү жетекчиси дагы жоктугу болуп эсептелет. 1852 жылы Тегеранда Таги мырзанын жогорку Европа тибиндеги Дар-эль-Фу мектеби негизделген. Ал эми 19-кылымдарда негизинен агартуу тармагында ушундайча реформа жүргөн Европа тибиндеги мектептердин курулушу. Ал эми искусство жаатында, адабият жаатында эч кандай өсүү болгон эмес. Башкача айтканда, жаңылыктар киргизилген эмес. Ал эми бул жогоруда айткан биз Дар-эль-Фу мектебинде негизинен
аскер иши, медицина, математика, гуманитардык илимдер, искусство окутулган. Ошондой эле Ирандын дагы бир баса белгилеп айтчу жетишкендиги аптасына бир жолудан газета чыгарып турушкан. Балдар, силер мен жогоруда айткан айрым терминдерди өзүңөргө белгилеп калсаңар керек, анда силер төмөндөгү сөздөрдү аныктамалар менен дал келтиргиле. Халисе. Кайсы аныктама дал келсе, халисе деген сөздүн жанына цифра менен көрсөтсөңөр болот. Вакиф, вакыф же вакиф. Велает, эялет, хардемалек, садразан, илиат. Сөздөрдү аныктамалар менен дал келтирип, дептериңерге туура жоопторун текшеребиз. Демек, халисе мамлекеттик жер. Вакыф месжит же дин өкүлдөрүнүн жери. Велает облус. Эялет провинция. Хардемалек майда жер ээлөөчүлөр. Садразан премьер-министр. Илиат жарым көчмөндөр. Балдар, силерде канча туура жооп болгон болсо, аны 3-кө көбөйтүп жазып койгула. 3төн балл беребиз. Демек, балдар, темадан бизге белгилүү болгондой бабиттердин көтөрүлүшүн жеңилип калгандыгын алсак, анда биримдик жок болгондугу, бирдиктүү бир жетекчи жок болгондугу жеңилүүгө алып келди. Демек, биз биримдикте болуп, өлкөбүздүн келечеги үчүн бир жакадан баш бир жеңден кол чыгаруубуз зарыл экендигин түшүндүк. Ошондой эле агартуу тармагын өнүктүрүү бул билимдүү жаштардын эртеңки кең келечеги деп айтсак болот. Анткени агартуу тармагында бул Тигранадагы Таги мырзанын 1852 жылы ачкан Европа тилиндеги мектебин айттык. Демек, биз дагы ошо агартуу тармагына басым жасап өнүксөк, демек келечегибиз кең болоруна ишенебиз. Үй тапшырмасы төмөндөгүчө, балдар. Берилген суроолорго жооп берип, төмөндөгү таблицаны толтуруп келесиңер. Баалоонун критерийине кайталы. Силер үй тапшырмасын текшерүүдө тесттен канча балл алганыңарды эсептеп жазгыла. Ошондой эле өлкөлөрдүн борборлорун тапканда канча балл алганыңарды эсептеп жазгыла. Ал эми акыркы тапшырма болгон терминдерди аныктамалар менен дал келтирдиңер. Ким канча балл алса, аны дагы эсептеп жазып, 3 баллды кошкула. Анын суммасын карап, өзүңөрдүн бааңарды коесуңар. Демек, суммасын карап турабыз. 0 баллдан 25 баллга чейин алгандар 2 деген баа алат. 26-дан 36-га чейин алган балдар 3. 31-ден 36-га чейин алсаңар 4. Ал эми 37, 41 максимум бул 41 балл алган болсоңор 5 деген баа алдыңар. Азаматтар, балдар, кийинки сабакта көрүшкөнчө аман болгула.